Түндүк-түстүк альтернатив жолдогу эң кооптуу участкалардын бири мына азыр биз турган Казарман өрнөк багытындагы мына ушул аралык. Өзүңүздөр көрүп тургандай бул жерден таштардын кулоо коркунучу өтө чоң. Ал эми ушундай кооптуу жер бул участкада дагы 3-4 жерде бар. Негедир мына ушул долбоорлогондор мына ушул жагдайды эстеринен чыгарып коюшкан өңдүү. Казарман Бишкек. Бишкек Казарман багытында жүргүнчүлөрдү ташуу менен алектенген Азатбек Бактыевдин айтымында жаан-чачындуу аба ырайында сапарга чыгып такыр кереги жок. Анткени мындай учурларда тоо бетиндеги ансыз да араң турган таштар тез-тез кулап, жол кырсыктарына кабылуу тобокелдиги чоң. Андыктан нөшөрлөгөн жамгырда же бурганактаган карда аралыгы алдаганча узун нарын аркылуу каттоого туура келет. Деуди эле тазалап атат. Кайрылып бошоп калган тоо түшө берет экен. Ошону бир жана боомдогудай кылып стен алып тосуп биреби ушундай ошол жагын бир карап койсо болмок. Анан күн түн өтөбүз. Түнкүсүн таш кулап келаткандар көрмөй алат. Анча машиналарда коюп кеткендер бол таштар. Ошону жанагы боомдукундай кылып жаап берип койсо жакшы болот да. Анткени өлкөбүздө социалдык экономикалык өнүгүүбүздү алдаганча тездетүүгө өбөлгө түндүк-түстүк альтернативдик жолунун бүтө жаздап калгандыгын таанып кереги жоктур. Эгер ишыргагы ушусунан жазбаса келерки жылы Ош, Жалал Абадтагылар кереметтүү көл кылаасына жетүү үчүн мурдагыдай 1000 чакырым баспастан аралык дээрлик 400 чакырымга кыскармакчы. Бирок стратегиялык мааниси өзгөчө бул трассанын 70% бийик тоолорду аралай өтөөрү кошумча түшүктөрдү жаратпай койгон жок. Ал эми аларды четтетүү вазифасы жүктөлгөн жол тейлөө мекемелеринин техникалык мүчтөрү кыйла эле жарды. Түндүк-түштүк альтернативалык жолдун экинчи фазасынын 56 километр бизге Д-18 балансасына өткөн. Ошо бүгүнкү күндө бир айдын ичинде 25 000 куб таш көчкүчүп тазалоо иштерине жетишип атабыз. Кээ бир техникаларыбыз эски, бирок ага карабастан Кыргыз автожол Минтранс аркылуу бизге жаңы техникалар келип, ошолор менен жетишкенге аракет кылып атабыз, бирок ал да болсо кичине аздык кылат экен да. Ал эми оорда кооптуу участкалары жетишерлик Өрнөк Казарман аралыгынын 43 чакырымын тейлөө Жумгал районундагы номер 24 жол тейлөө ишканасынын жоопкерчилигинде. Андагылардын эле көкөйлөрүнө көк ташта тийген көйгөлөрдүн орчундусу эле тиешелүү техникалардын жоктугу. Мунун кесепеттен айрым учурларда тазалоо жумуштары узакка созулат. Майта кетсек, ошо техника жетишпейт. Кышкы мезгилде өтө кыйын да. Кышкы мезгилде өтө кыйын. Анан таш да түшөт экен. Таш түшөт. Ошо кооптуу участоктор бар. Ошолорду бүгүнкү күндө колдон келишинче аракет кылып тазалап, убактылуу тейлеп жатабыз башка. Эң көйгөйлүү техника болуп атат да. Техника чаңырса, жакшылоо болот деп ойлойм да. Албетте, өйдө тартсаң өгүз өлгөн, ылдый тартсаң араба сынган мындай көрүнүштө түндүк-түстүк альтернатив жолунун жогоруда сөз болгон аралыктарында толук кандуу коопсуздуу камсыз кылуу алдаганча оор. Демек, механикалык паркы жарытпаган номери 18 жана номери 24 жол тейлөө ишканаларын кубаттуу техникалар менен толуктоо же кошумча күчтөрдү тартуу зарылдыгы корч. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, Нарын жаңылыктары, Тогуз Туроо, Жумгал райондору.